Биз азыр сизди ошо жүзүңүздү жаап жүргөнүңүз үчүн 20 000 сомдон укук боюнча айып салабыз. Бәйрем ачык туруп дейм аны. Сиз буга чейин бир канча жолу эскертүүлөр берилген. Жол чечим алып чечилген жокпуз. Жүзүңүздү гана ачык жүрүңүздү атасынан оролуп жүргөн болбойт. Мыйзамга туура келбейт. Авария в микрорайоне. Токмокто мотоцикл менен унаа сүзүштү. Ивановкада бир адам ооруканага түштү. Кечээ 26 август күнү Токмок шаарынын Ичи районунда мотоцикл менен жеңил унаа сүзүштү. Бул тууралуу жол кырсыгына күбө болгон адамдар билдиришти. Маалыматка караганда окуя саат 23:40 чамасында болгон. Ал эми Токмок шаардык дарыгерлердин жалпы практикалуу борборуна аталган жол кырсыктан кийин эч ким медициналык жардам үчүн кайрылган эмес. Ошондой эле ошол эле күнү 26 августта Чүй районунун Ивановка айылында дагы бир жолу кырсык катталган. Анда 2001-жылы туулган жаран жаракат алып, оорукананын сыныктар бөлүмүнө жаткырылганы маалым болду. Бишкек мэриясы такси автобус айдоочуларына айып салууну көздөдү. Токтом долбоорунда шаарда машина көбөйгөн сайын коомдук транспорттунда жол эрежесин бузган учурлары арбып жатканы мэрия түшүндүрүү иштери менен гана чектелип, ал натыйжа бербей жатканы белгиленген. Мындан улам тамеки чеккен, жүргүнчүлөрдү ташуу эрежелерин, санитардык нормаларды бузган такси, автобус айдоочуларына айып салуу укугун Бишкек мэриясына берүү сунушталган. Муниципалитет маршруттук схемадан чыгып кеткен автобус жана электробустар айдоочуларына 3000 сом айып салууну сунуштоду. Кумтөрдагы 40-50 жыл элдин кызыкчылыгы үчүн иштейт Садыр Жапаров. Президент Садыр Жапаров Кумтөр Голд компанинин жер астынан алтын казып алуу долбоорун ишке киргизүү аземинде сөз сүйлөдү. Анын негизги пункттары: бул иш мындан 20 жыл мурун башталышы керек болчу. Бирок чет элдик компания чиновниктер менен сүйлөшүп, Давыдов жана Лысый мөңгүлөрүн талкалап, ачык карьер менен арзаныраак жолду тандап алган. Жер астындагы долбоор 17 жылга иштөөгө эсептелген жана 147 тонна геологиялык запас бар. Ачык жол менен казуу улантылат, бирок жер астындагы кендерди казуу бара-бара артыкчылыкка ээ болот. Кумтөрдүн каражаты жолдорду, мектептерди, бала бакчаларды курууга, айлык акыларды, пенсияларды, пособиелерди жогорулатууга, аскерий техникаларды сатып алууга жумшалат. 2021 жылдан бери бюджетке 891 миллион доллар түшүп, компаниянын жалпы кирешеси 3,5 миллиард долларды түздү. Кумтөрдү чет элдиктер башкарган 28 жыл ичинде Кыргызстан болгону 100 миллион доллар, акыркы 3 жылда 441 миллион доллар алган. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер? Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Москва шаарында рейдтер, массалык кармоолор күч алууда. Андыктан документи жок жүрүүдөн абайлаңыз. Эң башкысы официалдуу адамдарга кайрылыңыздар. Таза регистрация мыйзамдуу түрдө даярдайбыз. Мөөнөт өтүп кетсе, базадан чыгып кетсе, Сахарова карточка, ДМС, ННН, СНИЛС, ОМС, медкарта, трудовой договор, кара тизмеден текшерүү, деги эле иш кагаздарда кандай көйгөй болбосун кайрылыңыздар. Байланыш телефону +7 915 126 73 29. Мам каттуу алдында узун кезекке шаардыктар нааразы болушууда. 27 августта Мам каттоо имаратынын алдында кайрадан узун кезек пайда болду. Калк эртең менен эрте келип, каттоочу барак боюнча кезекке турууда. 8:30 имарат ачылганда талоон алуу сунушталат. Бул кызматкерлер менен кезекке тургандар арасында чыр чатакты жаратууда. Эл процессти системалаштыруу мүмкүн эмес экенине таң калып, нааразы болушууда. ЦУМда iPhone телефондору жасалма жаңыланып турган. УКМК жарандарды кайрылууга чакырды. Бишкектеги ЦУМ соода борборунда iPhone үлгүсүндөгү телефондор колго жаңыланып жасалып келгени аныкталды. Бул тууралуу УКМК билдирди. Атайын кызмат соода борборундагы мостовой соода түйүндөрүнүн кызматкерлери телефон оңдоочу адистердин жардамы менен сыйымдуулугу 256 гигабайт болгон жаңы телефондорду ачып, тиешелүү микросхемаларын которуп, мобилдик аппараттардын сыйымдуулугун жасалма ыкмалар аркылуу 1 ТБга көбөйтүп келишкенин белгилеген. Андан соң телефондор кутучаларга салынып, жаңы жана ачыла электей көрүнүшкө ээ болуу басмаканаларда жасалган фабрикалык чыптамалар менен оролуп турган. Андан ары жасалма iPhone телефондорду мостовой дүкөндөр тармагында ЦУМ, ГУМ соода борборлорунда жайгашкан башка дүкөндөрдө жогорулатылган баада сатыкка чыгарылып келген. УКМК андыктан мостовой соода түйүндөрүнөн iPhone телефондорун сатып алган жарандарды Уинлокер сайт аркылуу жарыяланган заводдук
мүнөздөмөсүнө шайкештигин текшерүүнү өтүнөт. Атайын кызмат эгерде ал келебестиктери аныкталса же өз алдынча текшерүү мүмкүн болбосо 0995 300 871 телефон номуруна кайрылууга чакырат. Булак Сукберкежи. Саламатсыздар, урматтуу кыргыз элим. Мен Кудайбердиев Абдонурду апасы болом. Абдонурум азыркы убакта 6 жашка толду. Балам эч кандай сөздү сүйлөй элек. Сүйлөшүнө себепкер болуңуздар кыргыз элим. Эл арасында сүйлөп, күлүп жүргөнгө не жетсин. Кыргыз элим, жардамыңыздарды аябаңыздар. Турция мамлекетинде операция болот деген үмүтүбүз бар. Врачтар кепилдик берип жатат, операциядан кийин сүйлөп кетет дейт. Үмүтүбүз бар. Кыргыз элим, сиздерден үмүтүбүз чоң. Жардамыңыздарды аябаңыздар. Кайдыгер карабаңыздар. Абдонурумдун диагнозу МВПР синдром. Мындай балдар сүйлөп кетет дейт. Биздин операциябыздын суммасы $49,700. Азыркы убакта бизде 1 миллион сом чогулду. Берген аманатыңыздарды алып жатабыз кыргыз элим. Бизден кайтпаса да Аллахымдан эки эселеп кайтсын сиздерге. Мындан ары да жардамыңыздарды аябай баламдын сүйлөп кетишине себепкер болуңуздарды суранам кыргыз элим. Кайдыгер карабай жардамыңыздарды аябаңыздар. Реквизит номерлер өзүмө караштуу. Мбанк Зинат деп чыгат 0333. Россия өлкөсүнөн котором деген мекендештерге Сбербанк бар 3798 Урумбек деп чыгат. Алдын ала Аллахым разы болсун сиздерден. Кайдыгер карабай жардамыңыздарды аябаңыздар. Assalomu alaykum aka, qanday yaxshisiz? Aka, men internetga yaxshi tushundim. Ушул мерске чара көрүп бериңиз суранам. Кече базардан кыла айтып, аркамда 3 балам бар эле. Авгунга чыгып, мени шагалга чыгарып жүрдү. Ушу Нокенде болду. Ушуга бир чара көрсөңүз, адамдын өмүрү менен ойнош болбойт. Сизден суранам. Ушундай укук бузар айдоочуларды жоопко тартсаңар жакшы болмок да. Бул окуя Нокенде болду. Мен өзүм жалып аткага келип атканда Авгунга чыгып, мени кысып, шагалга чыгарып, ушуга бир чара көрсөңүз жакшы болмок да. Өзүңдүн өмүрүң кыйганы аз келгенсеп, унаанын ичиндеги жаш балдардын, жаш бөбөктөрдүн дагы өмүрүн кошо кыясын. Ушундай айдоочуларга бул видеоролик жетип баруу үчүн видеонун астындагы үйдө караган бармакчаны албетте басып коюңуз. Дал ушул видеороликти органдагылар көрүп, чара көрүп коюшуңуздарды суранабыз. Биз азыр сизди ошо жүзүңүздү жаап жүргөнүңүз үчүн 20.000 сомдон укук бузуулар боюнча айып салабыз. Бээрим ачык туруп дейм аны. Сиз буга чейин бир канча жолу эскертүүлөр берилген, жалпыга маалымдоо каражаттарынан, соц тармактарынан. Ашыма түшүм аарыганы жок. Тишиңиз ооруп атса, действительно, мындан кийин ошону азыр барып, эртең барасызбы же бүрсү күнү барасызбы, тастама жаздырып алыңыз. Abi sizde bu yolu çeşitli olacak. Çeşitli jokпыз. Жүзүңүздү гана ачык жүрүңүздү атасынан. Оронуп сиздерден болбой. Мыйзамга туура келбейт. Азыр мыйзам бузулуп кетсе кандай болот анда? Сиздерге азыр келмейт. Акмена болсо эмне болот? Бузулуп кетсе, ошо бузулуп кеткен мыйзам эстейбиз. Ошол мыйзам менен иштешибиз керек. Мен Аллах тааланын мыйзамы боюнча жашаган аракетип атам да. Мусулманбыз баарыбызчы. Анча нерсеге мен
Кыргызстанда жашагандан кийин Кыргызстандын Мен айтатам, башка бир немеси Россиянын граждане. Мен мектепте статистика бүттүм. Университетти бүттүм. Мыйзамы Кыргызстан бир бекесин мен ушу залетти ушуга чейин. Енді али мындай болмады, ошон үчүн мындай кичине тосолгон. Сиз эже ачыңызды алыңызчы. Мындай жакшынакайда турат экенсиз эже. Кетип калат маягым уже. Бул биринчи июнга чейин бир канча жолу эскертүүлөр берилген да. Биринчи июндан милдеттүү түрдө айыппулдар салынсын деген. Мыйзамдачы. Ошонун мындай тосуп караман тосулганга деген. болобу, медицинский маска болобу, башка болобу, если медицинский маска болсо, ал жерде бир гана врачтын тастыктамасы